Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 6823. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Өзбекстан Кыргызстанга үңкүр тоону өткөрүп берет. Коңшу Өзбекстан тоого чыгуу үчүн үңкүр тоо тоосун өткөрүп берет. Бул тууралуу Өзбекстандын премьер-министри Абдул Арипов Олий Мажлистин мыйзам чыгаруу палатасынын жыйынында билдирди. Арипов белгилегендей, Өзбекстан тараптан тоонун чокуусуна чыгуу мүмкүн эмес. Жол Кыргызстан тараптан гана. Биз аларга жер бөлүп бергенге мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз. Бирок алар биз тоого чыгып, ылдый түшө тургандай шарт түзүп бериши керек. Мындай келишим бар, деди Арипов. Март айында УКМК башчысы Камчыбек Ташиев үңкүр тоодон 35 гектар жер Кыргызстандын аймагына өткөнүн билдирген. Үңкүр тоо тоосу Фергана өрөөнүндөгү эң бийик жерлердин бири болуп эсептелет жана Наманган облусуна жакын жайгашкан. Анда Өзбекстандын жана Кыргызстандын радио жана теле көрсөтүү антенналары бар. Булак супер KG. Арипов: Кыргызстан менен Өзбекстан 10 айылын алмашат. Өзбекстандын премьер-министри чыгараны тактоонун алкагында эки өлкөнүн 10 калктуу конушу алмаштырыла турганын билдирди. Келишимди Өзбек парламентинин төмөнкү палатасында ратификациялоо учурунда депутат өкмөт башчыдан алмашыла турган жерлер тууралуу сураган. Демаркация жарыянында тартипке салына турган 10 калктуу конуш алмашылат. Кыргызстан тараптан 429 гектар жер алабыз. Биз аларга 294 гектар жер беребиз. Ушундай жол менен башма-баш алмашабыз, деди Арипов. Коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы кайсы аймактагы айылдар алмаштырыла турганын тактап айткан жок. Булак Спутник KG. Тажикстанда Ташиев менен Ятимовдун төрагалыгы астында чыгара боюнча кеңешме өттү. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын кезектеги кеңешмеси болуп өттү. Бул тууралуу бүгүн 15 ноябрда өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлады. Анда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана коңшу өлкөнүн УКМК төрагасы Саймумин Ятимов кеңешмени жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол койгону айтылат. Тараптар кийинки кеңешмени Кыргызстанда өткөрүүнү макулдашканы белгиленди. Ошондой эле жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнү кошумчаланды. Булак супер KG. Чет элдиктерге РФ армиясында кызмат өтөөгө уруксат берилди. Россиянын президенти Владимир Путин аскерде кызмат өтөө тартиби жөнүндө жобого өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка кол коюп, чет элдиктерге да РФ аскеринде кызмат өтөө мүмкүнчүлүгүн берди. Тиешелүү документ укуктук маалыматтын расмий интернет порталында жарыяланды. Бул жобо тынчтык мезгилде аскерди кызмат өтөөнүн тартибин аныктайт. Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүндө чет мамлекеттин жарандыгы же жашап турууга уруксаты бар адамдар кызмат өтөй алат деп айтылат жарлыктын текстинде. Путин буга чейин аскер кызматын өтөөгө келишим түзгөн чет элдиктерге Россиянын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алдууга уруксат берген жарлыкка кол койгон. Мындай укук алардын жубайларына, ата-энелерине жана балдарына да берилет. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен жарандыгы жок, ошондой эле экинчи жарандыгы барларга РФ армиясында келишим боюнча кызмат өтөөгө мүмкүнчүлүк берилди. Булак Спутник KG. Москва шаарындагы мекендештер үчүн тез жардам кызматы өз ишин баштады. Оорудан кыйналып, кайсыл жакка барууну билбей турасызбы? Сайкал клиникасына чалыңыз. Биз өзүбүз сизге барабыз. УЗИ, ЭКГ аппараттары үйүңүзгө барып, анализдер чыгарылат. Бизде уролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, хирург, педиатр,
лор врачтар жана сүннөткө отургузуу кызматы дагы бар. Москва шаары жана Москва облусу боюнча чакырган жериңизге тез жетебиз. Ооруп кыйналып жолдо жүрбөй биз менен байланышыңыз. Биздин номерлер 8926 466 73 68, 8926 475 2077, 24 saat бою кызматтабыз. Сайкал клиникасы сиздер үчүн кам көрөт. Кайгул кызматынын унасына чыгып алган жаран эсиңиздеби? Ал саунада мушташып кармалды. Бишкекте милициянын кайгул кызматынын унасына чыкканы үчүн издөөдө жүргөн жаран саунадан кармалды. Маалыматты милициянын кайгул кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кече 14 ноябрь күнү Бишкектеги Москва жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги саунада адамдар чатак салып жаткандыгы тууралуу маалымат жүзеги кызматына түшкөн. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери чатак салгандарды милиция бөлүмүнө жеткирген. Милицияга жеткирилгендердин арасында 1996 жылы туулган жаран дагы бар болгон. Ал буга чейин кайгул кызматынын унасынын үстүнө отуруп алган жаран болуп чыкты деп билдиришти милициянын кайгул кызматынан. Булак Супер KG. Жер шарында калктын саны 8 миллиардка жетти. Дүйнө жүзүндөгү калктын саны 8 миллиардка жетти. Мындай маалымат Бириккен Улуттар уюмунун расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, буга чейин жер шарында калктын саны 8 миллиардка 15 ноябрь күнү жете тургандыгын билдирген. Эгерде дүйнө калкынын саны 7-ден 8 миллиард адамга чейин өсүш үчүн 12 жыл керек болсо, анда 9 миллиард адамга жетүү үчүн болжол менен 15 жыл керек. Мындай көрсөткүч дүйнө калкынын өсүү темпи басаңдаганын билдирет деп жазылат маалыматта. Маалымат үчүн 1960 жылы жер шарында 3 миллиард адам болсо, 2011 жылга карата калктын саны 7 миллиард адамга чейин өскөн. Дүйнө калкынын негизги бөлүгү Азия менен Африкада жашайт. Булак Супер KG.